Баарыңыздарга салам, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн биздин подкастта конокто Гүлмира Толубаева, кесиби боюнча дарыгер, нутрициология тармагында кызмат кылып жүрөт. Азыр өз жөнүндө кененирээк айтып келет. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Менин атым Гүлмира, врач, дарыгермин. 3 баланын энеси. Жашым 45 жашта. Азыркы убакта ошо нутрициология менен аябай алектенип жүрөм. Даже нутрициология эмес, мен больше, наверное, примитивная медицина. Себеби мен 9 жылдан бери изденип, 9 жылдан бери мен питанияны изилдеп келатам. Себеби все на себе пробую. Эмне үчүн адам ооруйт, эмне үчүн кандай себептерден оорулар жаралып атат, ошонун баарын изучать этип келип, ошо өзүмдүн кыргыз элиме ушунчалык кызмат кылгым келип атат. Себеби бизде ушунчалык түшүнүк жок, что биринчи очередь биздин бүт оорунун баары ичибизден башталат. Бул биздин тамак аштан башталат. Ошон үчүн биз ушул тамак ашыбызга көбүрөөк көңүл буруп үйрөнсөк, абдан сонун болот эле да. Ошого мен кызмат кылганга даярмын. И жаңы биздин запуск башталып атат, нейрохакинг деген. Бул Кыргызстанда №1, потому что башка эч кимде жок еще мындай запуск. Бул жерде психология менен плюс питание, плюс жөө басуу, физнагрузка, бүт баары мындай. Бул жөнүндө дагы кийинчерээк сүйлөшөбүз, Гүлмира айым. Мага эң кызыгы болуп жатканы азыр сиз ушул нутрициология тармагына мына өзүңүз дагы баягы ошол айткан кеңештериңизге тете мындай келип жатасыз. Ошол тармакка кантип келип калдыңыз, айтып кетсеңиз? Бул негизи нутрициология деп айта албайм, туура тамактануу, наверное, скорее всего. Биз көнгөнбүз да баары бир именно туура тамактанган боюнча. Менин эң бир больной темам болгон. Мен 25 жашта биринчи балалуу болгондо, роддомдо жаңы кесаревадан чыгып, эми жаштыкта ойлонбойт экен да адам. Жана беременный дегенде эле бүт баарын жеп толгонмун да, конечно, аябай толуп кеткем. Анан реанимацияда акыры монтип сүйлөй албай баратсам, менин сокурсницам чыгып калат астыман. Ой, Гүлмира, привет! Ты в кого превратилась деген сөз мен ушул куламда аябай көп жылга жаңырган да. Анан в смысле десем, ты чё как женщина стала? Мен 25 жашта экенмин ошондочу. Ты чё как женщина стала дейт. Эмне болуп кеткенсиң деген сөзү. Мен ошол жерден токтоп калдым. Ал адамга рахмат. Себеби ошол сөз болбогондо балким мен ушул темага эч качан кайрылмак эмесмин. Үйгө барып, анан бияктан балам чоңоюп атат, бирок алегим эле оозумду тыйып, ошол жанагы чоң салмагымды кетириш болуп калды да. Чего только я не делала, чын эле, пока гормональный сбой өзү менен өзү калыптанганга чейин, конечно, время керек экен. Бирок ошого рахмат да, ошол адамга, ошонун айынан мен мотивация сонун болду. Ошондо бат-бат арыктап, 1 жылда уже формама келип, и кийинки последующие беременностьтарда уже мен вообще всегда старалась, даже во время беременности туура тамактанып, өзүмдү карап, себеби мен, оказывается, балама даже кандай тамактансам ошонун баары балага өтөт экен да. Ошол түртүндө болду мен үчүнчү эң чоң. Сонун. Анан апаңыз жөнүндө да айтып кеттиңиз эле. И анан экинчиси мен өзүмдүн апам, уже возрастта, анан гипертоник давлениясы бар, анан бизде эмне көнүп калганбыз го, генетика депчи. Типа тайны таятамдын давлениясы бар, анан апамдыкы да болгон сыяктуу болуп. Бирок тамакты жакшы карачу эмес да. Эмнени каалаган нерсесин жечи, что попало кушала, кечиндеби, күндүзбү аралаш тамак болуп кеткен. Ал көрдүңүзбү, гипертония бул биринчи признактар да, возрастной. Ошондо уже адам ойлонуп башташ керек да, эмне себептен мага давление чыгып атат? Значит, мен тамагымды оңдошум керек деп. Анан апамдыкы дальше кетти, аллергиялары күчөп кетти. И у нее уже последний этап, отек квинке болду бир күн. Түнү мага соседим чалат. Ушундай эже шишип кетип сүйлөй албай атабыз, мен больницага алып баратам деп. Мен ошол түнкү саат 3-тө тура калып, келип ошол апамды көрүп, ошондо мен апама да аябай чоң удар болгон да. Ошондо жашоо көрүнгөн көзүнөчү. Ошондон кийин Кудай сактасын, аябай мына
4 жыл точно болду, уже 5-чи Ооба. деле жыл болуп калды. Аябай тамагын жакшы кармайт, даже давлениясы жок. Аллергия первую очередь кетти. Отек венке кудайга шүгүр вообще жоголду. Ошонун баары туура тамактануудан болуп Ошол атат. көбүнчөсү айтып калат, давление это бул образ жизни депчи. М. Сахарный диабет Да. дагы, ошондуктан сонун, то есть ошол нерселер башыңыздан өткөндөн кийин ошол нутрициология, туура тамактануу тармагына келиңиз. Ооба. Мен билем азыр сизге кайрылган бейтаптарды консультация кылып карап турасыз, сопровождение кылып. Ошол сизге кандай бейтаптар кайрылат, айтып кетсеңиз. Мага өзгөчө көбүрөөк жалаң ошо салмагы чоңураак айымдар. Кантип арыктасам болот? Баары эле бир эле причина. Бирок биздин адамдар даяр эмес экен арыктаганга. Баардыгы эле мындай бир волшебный таблеточку хотят. Сразу эле ичип эле арыктап кеткенгечи. Бирок адам деген түшүнүш керек да, что биз арыктоонун максаты менен зато биз ден соолугубузду бекемдейбиз. Түшүнгөн кыздар да бар, арыктагандар да бар. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн ден соолугуна өзү ответственность алыш керек да. Жок, Ошондо туптар жакшы болот результат. Ошол айтып кеттиңиз да, баардыгы каалайт. Бул жөнөкөй эле мындай жаш кыялга окшоп калып атат да. Мен отуруп алып диванда жатып, мисалы, Ооба. арыктасам деп. Бирок ушул жерде айтып кетсеңиз, сизге кайрылгандардын ушул проблемасы бар деп айттыңыз. Чындыгында бул маселе адамдын ошо кыймыл аракетиндеби же могу мээсинде калыптанып калганбы ошол баягы арыкта албайм деп? Все-таки биринчи очередь, конечно, мээсинде. Мээсинде. Потому что өзүбүз биз программировать эте алабыз да. Жана кичине бир ким айтты, например, бүт бул информация да. Информация көп болгон сайын бизде ой көп болот, туурабы? Сладкий жесе семирип кетет, сладкий жесе тигиндей болот. Анан биз ошол сладкийди жеп атып, уже ошол программаны киргизип алабыз, туурабы, мээбизге? Особенно биз айымдар ушундай биз щепетильный болобуз да. Ошон үчүн биринчи очередь, конечно, мээ. Но анан без движения адам эч качан каалаган результатына келе албайт. Себеби движение — это наша жизнь. Демек сизге кайрылган бейтаптардын биринчи иретте сиз мээси менен иштеп баштайт экенсиз да? Ооба. Андан кийин гана жанагы адаттарын өтөсүз. Ооба. Менин оюмча бул эң эффективдүү ыкма болуш керек. Эң эффективдүү. Себеби бизге деле дарыгерлерге баягы бейтаптар келгенде там давлениеден дары жазып берип коюңуз, моуну жазып берип коюңуз. Бирок баары эле азыраак тамак жеш керек, көбүрөөк кыймылдаш керек дегенде эле убактым жок деп калат да. Ошо да. Бирок сиз айтып кетсеңиз, өзүңүз дагы баягы жеке тажрыйбаңызда ушул ыкмалар менин түшүнүгүн өзгөртүү жана дисциплинаны киргизүү баягы адат кылып, бул арзаныраакпы же дарылаган арзанбы? Конечно, өзүңдүн ден соолугуңа убакыт бөлүп, ошо туура тамактанган арзаныраак го дейм. Чем барып уже оорулуу болгондо азыр кээде прям чынында ушунчалык кыргыз элиме мындай жүрөгүм ооруйт да, потому что бизде ошол информациялар көбүрөөк болсо деп ойлоном да. Себеби ошол бүт баары истина тамак ашта болуп атпайбы? Кыймыл аракетте. Ошону биз канчалык, особенно аял киши, дагы эле кайталайм, себеби биз аял киши биз бир чоң үй бүлөнүн полностью карай турган адамбыз да. Жолдошубуздун, балдарыбыздын, ата энебиздин, тууган уруктун бүт баары как цепочка кете берет, туурабы? Байланыштуу. Байланыштуу. Ошон үчүн аял киши, жалпак тил менен айтканда, тың болуш керек да. аял киши өзүн өзү өнүктүрүп баштаганда, ошондо семьяда баары жакшы болот. Мисалы, баягы үй бүлөлүү болуп, уже 10 жыл жашап калгандан кийин мындай байкасаң, аялы, жолдошу, балдары бири-бирине окшош болуп калат да. Мисалы үчүн толук болсо, баары эле толук болот да. Бирок мен мурда бул ойду мындай көп деле маани берчү эмесмин, бирок чындыгында сиз айткандай, баардыгыбыз окшош жесек, бул генетика эмес, бул чындыгында ошо тамактын артынан эле баарында давление пайда болот экен да. Ошо да. Биз болсо генетикага деп эле мындай түртүп коебуз. Жоопкерчиликти жөнөтүп коет экенбиз да. Ооба. Ал боюнча анан жанагы ошол сиз иштеп жаткандай бейтаптар менен негизги принциптериңиз кандай? Сизге мындай кандай сапаты бар бейтаптар кайрылыш керек? Дисциплинаны кармаган, ответственный. Анан мындай чынында бир максатты койду да, ошого жетем деген айымдар келсе. Ошондо ушунчалык мага да, мен да рахат алам да. Энергия менен бөлүшүп. Ооба, энергиясы менен бөлүшүп, мындай сонун результаттарга жетип, анан самый главный
клиент довольный болгон жакшы да. Ооба. Анан өзү ара жолдон бузуу ийсе мен, например, 24 саат жанында карай албайм да. Я анын мээсине мен киргизе албайм. Ооба. Ошон үчүн ошол жактарын мен өтө көңүл бурам. Мисалы баягы биз ачыгын эле айтышыбыз керек. Кээ бирөөлөр баягы дарыгерге бардым деп галочка коюп бирок арыктай албадым деп жоопкерчиликти түртүп койгондор да бар. Бирок сиз айткандай, эгер бул чындап ошол чын ички дүйнөсүнөн арыктоону кааласа бир кандайдыр бир себептер менен, ошондо жыйынтык болот Ооба. То есть жыйынтыгы бар, жыйынтыгы жок адам бул бир гана максатында, койгон максатында. И анан аял менен эркектин мындай мышлениябыз разный болот да. Ооба. Эркек киши дейт, только өзүнө сөз берсе, Мгм. ошондо до конца чыгат экен. Аял киши эч качан өзүбүзгө сөз бере албайт экенбиз да, биз бирөөгө сөз беришибиз керек. Ошон үчүн наставник менен арыктагандын эң чоң плюсу ушул да. То есть сиз көбүнчө бул как сопровождение катары алат Ооба. экенсиз да. Мисалы бир өзүңүздүн ошол услугаңызды айтып кетсеңиз, кандай иш жүрөт да, мисалы балким биздин көрөрмандар көрүп калып сизге кайрылгысы келет. Кандай этап менен өтөсүз да, ошолорду айтып берсеңиз. Мен азыр акыркы время именно голодовканы өтө изилденип ошол теманы аябай козгоп атам. Себеби биз и так уже достаточно жеп атабыз тамактычы. И биз хотя бы өзүбүздүн сүйүктүү органдарыбызга кичине эс алдырышыбыз керек да. Ошон үчүн азыр эң актуальный и эң мен жакшы көргөн ошол методум голодовка. Мисалы кандай жүрөт ал? Например, голодовка 3+3 деген бар. Ал эң жеңил. Бир жума даярданабыз. Предголодовка. Бир жума даярданып, эмне жеш керек, эмне жебеш керек, более легкий тамактарды айтам. После 6, например, тамак жебегиле деп. Анан ровно 6 күндөн кийин уже 3 күндүк голодовкага киргизем. 3 күндүк голодовканын эми астында эмне ичиш керек, кандай клизма кылыш керек, ошонун баарын өзүм сопровождать этип турам. Анан 3 күн голодовкадан кийин только суу менен, андан чыккандан кийин кандай эмне менен башташ керек, кандай тамак жеш керек, канча күндөн кийин тамакты киргизиш керек, ошонун баарын сонун досконально Өзүңүздүн атайын айтып берем. программаңыз бар. Өзүм атайын программам бар. Бул бейтаптарды сиздер, бейтап эмес, каалоочулар деп айталы. Сиздин онлайн көзөмөлдө болобу же офлайн көзөмөлдө болобу? Онлайн да бар, офлайн да бар. Удобный кылдым. Кээ бир адамдар бар да, ушу убактым бар, сиз менен жүрөт элем. Офлайнда болсо вообще супер болот, потому что өзүм менен кошо басканы чыгат, чуркаганы чыгат. Көзөмөлүмдө болот, постоянные звонки. Бул деле өтө важный нерсе да. Анан келе албай шаарда эмес, айылда болгондор, конечно, онлайн. Тоже удобно. Бул жерде сиз менен сүйлөшүп жатып бир жаңы ой пайда болду да. Балким бул как ретрит же баягы ысык көлгө барып бир жумалык тренинг кылып койсоңуздар дагы Тоже болот сонун экен. болот, ооба. Анан сиздин оюмча өзгөчөлүгүңүз бул жерде сиз дарыгер катары алардын абалына жоопкерчилик ала аласыз. Анан керек болсо кээ бир учурларда балким анализ да тапшырыш керек болот, Ооба. То есть мындай дароо эле бат эле арыктоого баягы голодовкага барып зыян келтирбей тургандардан сиз деп айтайын деп атам да. Ооба, туура. Себеби баары бир врачтык көзөмөлүндө болгон туура да. Балким серьезный заболеваниялар бар, аларды киргизбейм, албайм, например, болбойт. Анализдерин көрөм. Если надо, УЗИге жибериш керек болот. Сиз азыр ошол бир топ бейтаптарды карап, өзүңүзгө тажрыйба алып жатасыз. Жана менин суроом, бул бейтаптар сизге кайрылганда кандай кыйынчылыктарга туш келишет? Самый главный кыйынчылык биринчи эле ошо өзүнүн нафсын тыя албай калышы мүмкүн. Баягы экинчи күндө нарушать этип ачып ийгендер болот, чыдабай кеткендер болот да, көбүрөөк болот. Ошон үчүн бул дагы бир өзүнчө мындайча айтканда аскеза. Да. Ошол голодовканын баштарынын астында обязательно адам аскеза кылып туруп башташ керек да, өзүнө бир максатты коюп, мен ушуну чыккандан кийин ушул максатым точно аткарылат дегенде ошол сөзсүз түрдө болот да. Мисалга айтып кетсеңиз? Мисалга мен, например, өзүмдүн эмемде кандай десем, мен, например, 100 000 сом алгым келип атат да. Ошол 6 күндүк голодовкам бүткөндөн кийин мен ошо 100 000 алам. Каяктан билбейм, бирок алам. Ошого ишениш керек. Ар бир адамдын өзүнүн менин оюмча мотивациясы бар, Ооба да. Мисалы үчүн мага кандай болушу мүмкүн? Эгер мен ошол голодовканы бир жума кармасам, анда машина сатып алам. Мисалга да, ар кимдики ар кандай. Ошон үчүн бул дагы маанилүү болуш керек.
өтө маанилүү. И самое главное ошого ишениш керек. ишениш керек. Ошондо точно болот. Себеби машинасы бар адам мага машина алам деген мотивация болбошу мүмкүн. Себеби аскеза деген өзүңөр билесиңер го, Эрмек, бул бирдемеден отказ берүү, туурабы? Бир нерсе үчүн. Бир нерсе Ооба. үчүн. Аллах Таала менен биз договор түзүп атабыз да. Ошон үчүн бул голодовканын аскезасы бул өтө сонун да, себеби ар бир адам тамактан отказ бериш биз үчүн өтө кыйын. Туурабы? Жанагы жерде айтып кеттиңиз, баягы ачы берген депчи. Демек, эгер алар ошол өзүнүн аскезасын кармай албаса, демек ички баягы өзүнө ишенүүсү же точка опорасы жок болгондуктан да. Ооба, ишеними жок. Ошол максатка көзү жеткен жок. Или ошол максат неважный. Ал биринчи очередь керек эмес. ооба, өзүнө сөзүн кармаган жок да, ошонусу жаман. Балким ал арыктайм деген бул жөн эле ой оправдание болушу мүмкүн, Ооба. Баягы оюну бир нерсе менен алектенишчү. Демек, жанагы башында сиз айтып кеттиңиз, өзүңүздөрдүн баягы Баршина эжеке менен жаңы баягы подход менен депчи. Демек, сиз ошол дисциплина жагынан жардам берсеңиз, Барчына айым ал ошол именно психология жагынан жардам берет экен да. Ооба. Сонун. Сиз азыр баягы кантип жардам бере алам деп элдерге айтып жатасыз. Бирок сиз ошол нерселерди өзүңүз канчалык деңгээлде аткарасыз, өзүңүздүн бир күнүмдүк мындай планыңызды айтып кетсеңиз, кантип жашайсыз? Ой, мен ошол өзүм бүт башыман өткөзгөн үчүн мен четко билем кайсы моментте кандай болосуң. У меня тоже были переломные моменты, я тоже бывало не доходила. Бирок өзүмдүн күнүмдүк жашоом мен үчүн уже бул дисциплина болуп калган канча жылдан бери. И мага өтө жагат. Эртең менен туруп, как положено жылуу суу ичиш. Бул адат да, и мен эле эмес, менин үйдөгүлөрүм да уже ушундай жашайт да, балдардан бери. Анан обязательно чыгып кетип чуркайм мен 1,5 саат через день. Мурун күнүгө басчу элем, күнүгө. Без остановки. Кар жайбы, жамгыр жайбы, таш жайбы, мага разница жок. Себеби мен плюс еще өзүмдүн ички дүйнөм оңолуп атпайбы? Басуу аркылуу. Бул басуунун фишкалары өтө көп да. Ошон үчүн эгерде биздин элдердин ар бир элибиз басып баштаса, бул бир чудо экени билинет да. Конечно, моментально эмес. Сразу эчтеке күтпөш керек. Просто эле күнүмдүк өзүңүздөрдүн состоянияны көргөндө адам ошондо өзгөрүлүп баштайт. Минимум канча басыш керек? Минимум 1 саат. Баягы кадамды эсептегенде 5000 кадам, 10.000 кадам канча сиздин? Негизи ошо 10 000 шагов деген бул японец жөндөн жөн чыгарган эмес. 10.000 шагга басканда бизде энергия кундалини көтөрүлөт. Энергия кундалинибиз көтөрүлгөндө биздин кандай деп айтсам, спинной мозг жумшайт экен да. Анан у нас кровообращение очень хорошо поднимается, значит, бизде полностью 5 чувства жакшы иштеп баштайт. Ушул жерде эң четкий, мощный фишкасы да, ошону биз канчалык жакшы иштетсек, демек биздин жашообузда да ошончолук өзгөрүүлөр болот. Демек, ошол кээ бирки адамдар айтып калат го, менде идея жок, силер кантип ойлоп табасыңар деген. Булар балким аз баскандар. Ооба. Эгер көп басып көрсө, ошол креативдүү мындай маалымат же бизнес кылуу боюнча идеялар көп чыгат экен. Конечно. Анан сиздин ошол азыркы күнүмдүк жашооңуздагы бир күндү айтып кеттиңиз да. Анан мындай өзүңүздүн дагы башка хоббилериңиз барбы? Мен, например, плюс еще предпринимательмин. Мен швейный жакта иштейм еще дополнительно. Ал да мен өзүмчө бир жакшы көргөн хоббим, себеби мен баягы жакшы көрөм, жакшы бир изделиялар чыгаргандачы. Ал да хоббим. Плюс вообще люблю петь, музыка, танцы дегендейчи. Творческий я человек. Творческий человек. Да. Жана жөө басуу, чуркайм деп айттыңыз да, ошол кайсыл жерлерде чуркайсыз, басасыз, анан балким биздин катталуучулар сизге кошулгусу келсе, кошулса болобу, айтып кетсеңиз. Конечно, болот. Биздин негизи Бишкекте аябай кооз жерлерибиз өтө көп. Мен в основном парктарда чуркайм. Мен даже мындай залга уже катталгым келбей калды, напримерчи. Потому что свежий воздухта чуркаган бул дагы бир өзүнүн плюстары көп да. Ошон үчүн кошулуңуздар, чуркаңыздар.
сонун менимче бул баягы Instagram баракчадан деле кийин билип караса болот биз Ооба. сөзсүз түрдө YouTube'дун астында калтырып кетебиз. Мгм. Менин кийинки суроом Гүлмира эже, акыркы 4-5 айдан бери блог активдүү алып баратасыз. Бул нерсеге кантип барып калдыңыз? Кандай максат менен ал нерсени алып баратасыз азыр? Ушунчалык бир ички дүйнөмдө бир мындай жарылуу момент болду окшойт да, информация көп башымда. Анан өзүмчө эле бөлүшкүм келип баштады. И как раз сенин именно жардамың менен, сенин айтуу сөзүң менен мен Instagram баракчамды алып барып баштадым, туурабы? Мен баштаганда июль айы болчу. 320 эле подписчигим болчу. Эсиңдеби? Ушул нерсе мага өтө керек болчу экен да. Азыр вообще сонун мага жагат бул нерсе, ошон үчүн сага отдельно рахмат. Сизге да рахмат ишенгениңизге. Ушул көпчүлүк учурда бейтаптар кайрылганда мен айтам да, эгер оюңузду айта албасаңыз, Instagramда блог алып барыңыз десем, күлүшөт да. Вот сиз өзүңүз ушинтип Instagram блог алып баратып, азыркы убакта өзүңүз кандай сезип калдыңыз, айтып кетсеңиз? Мен, наверное, все-таки более еще увереннее стала. Мурун мен деле уялчумун. Аябай уялчумун. Кантип айтам, эмне кылам, аны мен көргөндөр деле байкашкан. Эми это не секрет. Все дело времени, опыт. Самое главное, өзүңө ишенип туруп чыга бериш керек экен, коркпойчу. Нас будут осуждать, и это не остановится. Эч кимге жакпайсың. Эч кимге биз жакпайбыз, и жаккандын кереги деле жок. Просто надо делиться, значит надо. Анан жана видеолоруңузда эң популярдуу болгон, актуалдуу болгон эмнегедир, вот сиз менен дайыма сүйлөшүп келебиз го, маска тууралуу да. Сиз ошол маска тууралуу чыгарып жатып, баягы элдердин комментарийлерин окуп, өзүңүзгө кандай жыйынтык чыгарып алдыңыз? Мен ушул маскалардычы жөн эле өзүм постоянно колдонгон маскаларды эле чыгарып жүрдүм. Анан чын эле байкасам ушул маскаларым өтө жакшы просмотр алат да. 500 миңге чейин, 600 миңге чейин барган, 750 миңге чейин барды бир маскам. Ошондо аябай сүйүнгөнмүн. Ушунчалык, значит, элдерге ушул тема жагат турбайбы деп. Значит, биздин аялдарыбыз өтө өзүн жакшы көрөт, сулуу болгусу келет. Баары бир биз өзүбүздүн кожабызды карагыбыз келет. Ошон үчүн мен биздин айымдар үчүн өтө ыраазымын. И вообще молодцы. Мен дагы ойлойм, баягы көпчүлүк учурда маска десе баардыгы кымбат, бул мага мүмкүнчүлүк жок деп ойлойт да. Анан мен сиздин дагы видеоңузду көрүп атып, баягы бул жумуртканын жылтоогу да, мисалга да, там дагы бир нерсени кошсоң, алар үчүн бул нерсе мындай колунда бар, кыла алса болот дегендей окшойт деп ойлоп калдым да. Доступно. Доступно. Бүт үйдө болгон эле продукталардан эле сонун маскаларды чыгарып коюп койсо. Биз дагы кайра эле кайталып кетейин, баягы эгер Гүлмира эжекеге катталып видеолорун көрөйүн десеңиз, шилтеме аркылуу кирсеңиздер болот. Анан келечектеги пландарыңыз кандай? Анан ошол маска тууралуу да айтып кетейин дедим эле. Балким маска чыгарайын деген пландарыңыз бар. Ошону ойлонуп атам. Ошол масканы да чыгарып көрсөмбү? Кудай буйруса, максаттарым аябай көп, чоң максаттарым бар. Ошол жетишкен маалда мен Инстаграмдан көрүп турасыңар. Сонун. Анан жана башында мен сиздерге айткандай эле, ошо неохакинг тууралуу дагы кененирээк айтып кетсеңиз, кандай программа, эмне болуп атат, кимдерге сунуштайсыз? Неохакинг деген бул негизи дегиле, эгерде возможностуңуздар болсо, баарын эле сунуштайм. Себеби бул эч кимге мындай, кандай десем, баарын эле керектүү нерсе да. Тиякта Баршынай Кадырбекова болот. Ал өзүнүн психология жөнүндө өтө сонун, бул истинная психология, биохакинг, ошонун баары маалыматтар кошулуп туруп, неохакинг болуп чыкты да. И плюс еще менин тамак аш, физнагрузка, кандай кылыш керек, 4 жума чогуу өтөбүз. 4 жума болот, почти 1 ай. Бул өтө сонун программа да. И сиздерде ошол онлайн созвон, офлайн жолугушуулар бүт болуп турат. Бүт болуп турат. Ошон үчүн ар бир адам өтсө, бул ошондо сизге жазылам, кайрылам деген адамдардын балким кандайдыр бир мындай даттануулары бар да. Ошол кандай даттануулары бар адамдар кайрылса болот да. В основном азыр бүт эле энергиясы жок айымдардынчы.
дегиле мырзалардын деле ооба чынын айтканда көп азыр энергиясы жок, себеби биздин жашоо стрессовый жашоо болуп атат. Биздин бүт эле энергиябыз стресске кетип калып атат, прошлыйга кетет, будущийге кетет. салыштырганда Настоящий кетет. жашообуз жок. Ооба. Бүгүнкү күнү жашаганды көп киши билбейт. Эң глобальный тема азыр ушул да, энергия. Мгм. А биздин жашоо уже көпчүлүк адам түшүнүп баштады, что биздин любой сферабыз азыр только энергиядан Ооба, зависит этет. ооба. Даже бирөө менен мамиле кылганда сен энергияң керек. Көтөрө туурабы? алабы, көтөрө албайбы? Көтөрө алабы, көтөрө албайбы. Ошон үчүн негативтерге кетирбей энергиябызды ушундай сонун обученияларды өтүп, өзүбүздү өзүбүз өнүктүрсөк, значит биздин элибиз аябай сонун алдына жылат. Менин түшүнүшүм боюнча бүгүнкү күндө ошол айымдар да өзгөчө Мгм. алсырап, энергиясы жок, өзүнө опора, ишеничи жок болуп, анан жашоосун бир перезагрузка кылгысы келсе, сиздерге ошол программа сонун болуп Сонун, келет прям экен да? жакшы айттың, Мгм. перезагрузка Ооба. на самом деле. Сонун Гүлмирже, биздин подкастыбыз аягына жетейин деп калды. Эми биздин көрөрмандарга каалоо тилектериңизди айтып кетсеңиз. Баардыгыңыздарга рахмат. Ушунча бизди көрүп, бизге убакыт бөлүп, бизди көргөнүңүзгө чоң рахмат. Ар бириңиздерге ден соолук каалайм, самое главное. Калган баары болот. Ушун менен урматтуу көрөрмандар, биздин подкастыбыз аягына жетти. Эгер сиздерге кызыктуу болуп, ой пикирлериңиз, суроолор пайда болгон болсо, комментарийде калтырсаңыз, Гүлмир айым сөзсүз түрдө жооп берет. Бизге катталганды жана лайк басканды унутпаңыздар. Кийинки подкастта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.